الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bu sağızda ошол имамдык бөлүмүнө токтогонбуз. Айтып жатат: "Ван Аби Хурайра марфуан иннама жу'ила al-имаму ли'тамма bihi." Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят кылган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтты: "Иннама жу'ила al-имаму ли'тамма bihi." Имам эмне үчүн болот дегенде, имам ошону ээрчип артынан намаз окушуңар үчүн. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. Егерде ал такбир айткан болсо, анда силер дагы такбир айткыла. وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرْ. Имам такбир айтмайынча силер да такбир айтпагыла деди. Тагыраак айтканда, намазды баштаганда биринчи такбир менен баштайбыз, Аллаху акбар деп. Ошондо имамдан мурда такбир айтпагыла. Алымдар айтышат, эгерде имамдан мурда баштап алган болсо, такбирди имамдан мурда айтып баштап алган болсо, анда анын намазы жараксыз болот. Кайрадан имамдан кийин айтыш керек. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Фаиза каббара факаббиру." Эгерде имам такбир айтса, анда анын артынан айткыла. "Ва ла тукаббиру хатта юкаббир." Ал айтмайынча силер айтпагыла. "Ва иза рака'a фаркa'у." Андан кийин ал эгерде руку кылган болсо, анда силер дагы руку кылгыла деди. "Ва ла таркa'у хатта ярка." Ал имам руку кылмайынча силер да руку кылбагыла. Имамдан мурда озуп кетпегиле дейт. Эми бул жерде биринчи маселе ошол эгерде такбиратул ихрамды ошо баштаганда Аллаху акбар деп такбирди айтууда имамдан озуп кеткен болсо, анда анын намазы жараксыз болот. Ал кайрадан башташ керек. Кайрадан имам артынан башташ керек. Ал эми такбирден башка эмелеринде рукудо озуп кеткен болсо, рукудо имамдан мурда рукуга барып койгон болсо, анда эмне кылат? Алымдар айтышат, анда ал артка кайтат. Кайра туруп анан имамдын артынан ээрчип кылат. Ошондой эле саждада дагы сажда кылганда имамдан мурда жерге жетип алган болсо, анда ал артка кайтып турат дагы, анан имам сажда кылгандан кийин анан сажда кылат. Эгерде билип туруп имамдан мурда руку кылып туруп артка кайтпай койгон болсо, артка кайтып имамдын артынан кайрадан кылбай турган болсо, анда анын да намазы бузулат деп айтышат алымдар. Wa idha qala sami'a Allahu liman hamida. Эгерде имам sami'a Allahu liman hamida деп айтып турган болсо, рукудан турган болсо, силер эмне деп айткыла дейт? Факулу раббана ва лакал хамд. Силер раббана ва лакал хамд деп айткыла. Sami'a Allahu liman hamida деп айтпайсыңар, раббана ва лакал хамд деп айтасыңар дейт имамдын артынан. Wa idha sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjud. Эгерде ал сажда кылган болсо, анда анын артынан сажда кылгыла. Жана ал сажда кылмайынча сажда кылбагыла деп. Бул дагы ошондой, эгерде имамдан мурда сажда кылып кое турган болсо, ал артка кайтыш керек дагы, имам артынан кылыш керек кайрадан. Wa idha salla qa'iman fasallu qiyaman. Эгерде ал имам туруп окуй турган болсо, намазды отурбай туруп окуй турган болсо, силер деле туруп окугула деди. Wa idha salla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Эгерде имам отуруп окуй турган болсо, анда силер дагы отуруп окугула деди. Бул хадис Абу Давудда келген, жана Бухари Муслимде дагы ушул сыяктуу башка хадистер келген. Бул жерде маселе, негизги маселе имамдын артында ээрчүү жөнүндө болуп жатат. Имамдын артында кандай ээрчиш керек? Имамдын ар бир аракетини имамдан кийин, имамга уйгандар имамдан кийин кылыш керек артынан. Имам менен бирдей эмес, имамдан мурда эмес, имамдан кийин. Мисалы үчүн Аллаху акбар деп бүткөндөн кийин артынан Аллаху акбар деп айтыш керек. Жана ошондой эле рүкүгө барганда Аллаху акбар деп рүкүгө баргандан кийин артынан рүкүгө кетиш керек. Аны менен чогуу бирдей кетсе болбойт, жана андан мурда кетсе болбойт. Анын артынан кетиш керек. Сами Аллаху лиман хамида деп тургандан кийин анын артынан келип туруш керек. Жана саждага барганда да Аллаху акбар деп саждага баргандан кийин анын артынан саждага барыш керек. Ар бир аракетинде имам ээрчигенде артынан ошол кайсыл бир эмеге жеткен болсо, ошону кылып жеткенден кийин, мисалы үчүн рүкү болсо, рүкүгө алып жеткенден кийин анын артынан уйгандар баштайт. Саждада да саждага алып жеткенден кийин анын артынан уйгандар сажда кылат. Салам бергенде дагы имам салам берип бүткөндөн кийин анын артынан салам беришет. Ушинтип уюлат. Ал эми такбир башында айтып өткөндөй, башында такбиратул ихрамда андан мурда кылып кое турган болсо, анда ал намаз жараксыз болот. Андан башка аракеттерде андан мурун кылып кое турган болсо, намаз дароо бузулбайт, бирок ошол нерсени кайрадан кылыш керек. Анын артынан кайра, мисалы үчүн имамдан мурда рүкү кылып алган болсо, кайра туруш керек дагы, анан артынан кайрадан
рүку кылыш керек. Ошол сыяктуу эле сажда ар бир аракети. Ошол жерге чейин ошол имамды ээрчүү жөнүндө айтып өттү. Имамды кандай ээрчиш керек, анын артынан кылыш керек экени жөнүндө кыскача айтып өттү. Андан кийин бул жерде айтты, эгерде имам отуруп окуса, анда отуруп окугула, туруп окуган болсо туруп окугула деди. Эгерде имам үзүрлүү болуп, туруп окуганга оорулуу болуп, утуруп, отуруп окуй турган болсо, бул жөнүндө хадистер эки түрдүү келген. Кээ бир хадистерде имам отуруп окуган болсо, анын артынан туруп окугандан кайтарган, туруп окугандан. Кээ бир хадистерде келген, анда имамдын артында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам отуруп окуганда, анын артында туруп окушкан. Бул эки хадистерди кандай бириктиребиз дегенде, алымдар айтышат, эгерде имам намазыны отуруп баштаган болсо, анда анын артындагылар дагы башынан баштап отуруп баштаган болсо, артындагылар дагы уйгандар отуруп окуйт. Ал эми эгерде имам туруп баштаган болсо, буту оорубай эле жакшы эле болуп туруп баштап, анан окуп атканда намаздын ортосуна жеткенде, ошо намаз ичинде турганда буту ооруп калып отуруп уланткан болсо, анда анын артындагылар туруп уланта берет. Отурбайт, туруп улантат. Ошентип ошол хадистерди ушундай бириктиришкен. Ушул жерге чейин кыскача ошол имамды кантип ээрчүү жөнүндө. Андан кийин башка маселеге өттү. Кайсы адамдар имамга татыктуу? Мындайча айтканда, кайсы адамдар, кандай сыпаттагы адамдар имам болуш керек? Эки адам намаз окуп аткан болсо, ошонун кимиси имамга татыктуураак деген маселеде айтып жатат. Вакала яумул кавма акрахум ли китабилlah. Бул да хадисте алып келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, имамга эң татыктуу, имамга өтүүчү адамдар ким? Ал Аллахтын китебини көбүрөөк жаттаган. Мындайча айтканда, Куранды жаттаган, жакшыраак окуган, туура окуган, жаттагандар. Бул жерде алымдар айтат, эң биринчиси ошо Куранды көп жаттаган, туура жаттап, көп жаттаган, андан кийин намазды сыпаттарын жакшы билген, мындайча айтканда, фикх илимин жакшы билген, эки сыпатыны бар адам болгон болсо, Куранды көбүрөөк жаттап, андан кийин илими да көп болгон болсо, ошол адам эң биринчи имамдыкка татыктуу ошол дейт. Fa in kanu fil qira'a sawa fa a'lamuhum bis-sunnah. Андан кийин айтты, эгерде экөө тең Курандан бирдей жаттаган болсо, же бир топ адамдар турган болсо, баары тең Куран жаттаган болсо, анда кимиси имамга өтөт дегенде айтат, fa a'lamuhum bis-sunnah. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн, хадистерин жакшыраак билгени деди. Ошолордун ичинен кимиси илимдүүрөөк болсо, ошонусу өтөт дейт. فإن كانوا في السنة سواء فأخذهم هجرة. Андан кийин баары тең Куранды көбүрөөк жаттаган, баары тең Куранда тең бирдей жаттаган, илиминде да бирдей болуп атса, кимиси өтөт десе, анда эртерээк хижрат кылган. Хижрат деген бул ошо сахабаларга тиештүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кезинде Меккеден Мединага пайгамбарыбыз менен көчүп келишкен. Ошолорду мухажир деп, хижрат кылуучулар, көчүүчүлөр деп айтылган. Ошолордун эң эрте келген, эрте көчкөндөрү имамга татыктуураак дейт. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا. Андан кийин айтты, эгерде ушул жогоруда эскерген сыпаттардын баарында бирдей болгон болсо, Куран тең баары бирдей, сүннөттү билүүдө дагы, хижратта да баары бирдей болгон болсо, анда кимиси өтөт, кимиси акылуураак, жашы улуурагы дейт. Жашы улуурагы ошол имамга татыктуураак. Андан кийин айтты, вала яуман ар-раджулу фи султаниhi. Ал эми бир адамдын бийлиги бар болгон болсо, мансабы бийлиги бар болгон болсо, анда ошонун бийлигинин астында эч ким имамга өтпөйт. Мисалы үчүн, негизи илгери ислам өлкөлөрүндө президент, эл башчылар, ошондой бүт мамлекет жумушчулары, алар илимдүү болушкан. Ислам мамлекеттеринде. Ошолордо мисалы үчүн президент келе турган болсо, президент жанында эч ким имамга өтпөйт. Андан жогорурак бир райондун же областтын башчысы боло турган болсо, ошол келген болсо, ошол өтөт. Анын астында, кол астындагылар эч кимси имамга татыктуу болбойт. Ал алым болсо деле, андан Куран жакшыраак окуса деле, негизи ошол мансабы бар, бийлиги бар адам татыктуу болот. Анткени баардыгы ошонун өкмүнө баш ийишет. Ошонун кол астында болушат. Ошол себептен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ошо бир бийлик ээси боло турган болсо, анын жанында эч кимси өтпөйт дейт. Бирок ал уруксат берип өткөн болсо, намаздар туура боло берет. Бул жерде ушул тартиптин максат жакшыраак, кимиси өтсө жакшыраак деген эмеде. Ал эми бирөөсү кары болуп туруп, карынын жанында башка бирөө өтсө деле, намазы туура боло берет, намаз жарактуу боло берет. Бул жерде ошол кимиси жакшыраак деген маселе. Ошондой эле бийлиги бар адамдын жанында башка бирөө өтүп алган болсо, ал намаз жарактуу эле. Бул ушул тартиптер мустахаб, сүннөт амалдар да. Андан кийин айтты, "Вала яқаду фи байтихи ала такриматихи илля биизниhi." Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат,
Ошондой эле bir адамдын үйүнө кире турган болсоң, анын төрүнө уруксатысыз өтпө дейт. Мындайча айтканда бирөөнүн үйүнө кирсең, өзүң эле бастырып кой төргө өтөйүн деп туруп эле чуркап өтүп кеткен бул туура эмес, адептен эмес. Качан ошо уруксат берип, кайсы жерге отургузса, кел буяка өт десе, ошол жака өтүп. Себеби үй ээси өзү билет, өзүнүн төрүнү, ыңгайлуу жерини үй ээси башкага караганда жакшыраак билет. Ошону өзүң билип эле бирөөнүн үйүнө кирип, бастырып өтпөстөн өткөргөн жерине отурасың дейт. Жана башка риваятта келет, ошондой эле үй ээси имамдыкка татыктуураак дейт. Бирөөнүн үйүнө барсаң, качан ошол үй ээси эгерде сага уруксат берген эмес болсо, үйдүн эгеси имамдыкка татыктуураак. Ал илимдүү болсо деле, башка адам илимдүү болсо деле, үйдүн эгеси татыктуураак. Бирок эгерде үйдүн эгеси өт деп өткөргөн болсо, анда ал башка уруксат берген болсо боло берет. Жана ошондой эле уруксат бербесе деле өтүп алган болсо, ал деле намаз туура боло берет. Жакшыраагы негизи үйдүн ээси өткөнү. Эгерде илимсиз болсо, башка бирөөнү өткөрсө боло берет. Ушу жерге чейин имамдыкка кимдер акылуу деген маселени айтып өттүк. Андан кийинки маселе айтып атат: "Ва янбагы ан ятакаддама ал-имам ва ан ятрassa al-ma'mumun ва yukammil as-saff al-awwal fal-awwal." Андан кийин сапта кандай туруу жөнүндө ошол маселени баштады. Сапта кандай туруш керек дегенде, биринчи имам алдына өтүш керек дейт. Андан кийин артында уюгандар ятарассау жакын бири-бирине арасын ачык калтырбастан жакын туруш керек. Жана ошондой эле саптын биринчи сапты толтуруш керек. Биринчи сапты толтуруп, андан кийин экинчи сапка өтүш керек дейт. Бул жөнүндө хадис келет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ала тасифуна кама тасиф малаикату инда раббиха." Силер периштелер Аллахтын жанында сапка тургандай турбайсыңарбы деп айтты. Факулна я Расулаллах ва кайфа тасифул малаикату инда раббиха. О Аллахтын элчиси, периштелер Аллахтын жанында кандай сапка турушат дегенде айтты: "Ютиммуна as-sufuf al-awwal." Биринчи сапты толтурушат дейт. "Ва ятрасауна фис-саф." Андан кийин алар эмне кылат? Сапта эч кандай аралык, ачык жай калтырышпайт дейт. Бири-бирине тийишип, бекем жабышып, ушундай жакын турушат дейт. Бул кыскача эле ошо имам менен анын артында уюгандар кандай туруу жөнүндө айтып өттү. Андан кийин айтат: "Ваман салла фаздан рак'атан халфа as-safi li ghayri uzrin a'adahu salatahu." Кимде ким сапта өзүнчө бир сапка жалгыз туруп алып окуган болсо, ал намазы жараксыз, ал намазын кайтарат dedi. Кайтарып окуйт. Бул маселе кандай? Мешитке кирген болсоңуз, биринчи сапта бир эле сап болуп намаз окушуп атат. Алдында имам, анан бир сап болгон болсо. Ошондо кирип туруп, сиз өзүңүзчө артка туруп алып, бир сап болуп өзүңчө жалгыз туруп окусаң, анда ал намаз жараксыз болот. Бул жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис келет. Бир киши ошондой сап өзүнчө жалгыз келип алып туруп намаз окуганда, саптын артысында жалгыз сапка туруп алып намаз окуганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анын намазыңды кайтарып оку деп буйруган. Жана ошондой эле айтат, кимде ким ошо жалгыз окуган болсо, анын намазы жараксыз деген. Бул Тирмизиде, Абу Давудта келген хадис. Бирок эгерде мешитке кирген болсоңуз, биринчи сапта адам толуп калган болсо, орун жок боло турган болсо, анда жалгыз окуса, алымдар айтат, анда жалгыз окуса жарактуу боло берет, жалгыз окуй берет. Ал бирөөнү алдыңкы саптан бирөөнү артка жылдырышы шарт эмес. Жана ошондой эле башка бир адам кирип келүүсүн күтүп турушу да шарт эмес. Дароо эле ошо эгерде орун жок боло турган болсо, кирип өзү жалгыз туруп окуй берет. Анткени анын кудурети жеткен нерсе ошол. Ал адамдарды саптан, алдыңкы саптан тартканы ал туура эмес. Ал биринчи саптын сообу артыгыраак. Ал биринчи сапта турган адамды артка тартып, ал нерседен куру калтырган, бул туура эмес. Жана ошондой эле сапта ачык орун калып калат. Ошол себептен алымдар айтат, ал жалгыз эле туруп окуй берет. Анын намазы жарактуу боло берет. Эгерде сапта орун болуп туруп, качан сапта орун болуп туруп, ошондо өзүнчө окуп алса, анда ал намаз жараксыз болот. Андан кийинки маселе ошол имамдын артында уюгандар кандай туруш керек, ошол жөнүндө айтат. Ва кала ибн Аббас саллайту ма набий саллаллаху алейхи вассалам зата лейлатин факумту ан ясарихи фа ахаза би раси мин вараи фажалани ан яминихи. Айтты, Ибн Аббас радиллаху анху айтып жатат. Мен күндөрдүн биринде түнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз окуп атканда пайгамбар менен намаз окудум деди. Анын пайгамбарыбыздын сол жагына турдум деди. Сол жагына турганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менин башымдан кармап, оң жагына тургузуп койду. Бул Бухари Муслимде келген хадис. Эми имамдын артында тургандардын тартиби төмөнкүчө болот. Биринчиден, эгерде имам болуп, имам менен бир эле адам боло турган болсо, анда ал имам менен эле бирдей болуп, оң жагынан турат. Ал эми эки адам жана андан көбүрөөк боло турган болсо, имамдын артында турушат.
имамдын арт жагында турушат. Ал эми имамдын сол жагында туруп кала турган болсо, же болбосо баарды тең эки жагында тең, оң жагында, сол жагында да туруп ала турган болсо, ал макрух болуп эсептелинет, бирок намаз туура боло берет. Сол жагында туруп калса деле, оң жагында туруп калса деле туура боло берет. А негизи бул нерсе сүннөт амал эмне? Имам жалгыз боло турган болсо, имам менен жалгыз бир адам болсо, имамдын оң жагында бирдей эле тегиз болуп туруш керек. Ал эми имамдан башка эки адам же андан көп боло турган болсо, анын артында туруш керек. Ал эми аялдар да имамга уюй турган болсо, анда аялдар эмне? Эркектерден кийин өзүнчө бир сапка артында туруш керек. Жалгыз аял болсо, ал эркектердин сабына кошулбайт. Жалгыз болсо деле өзүнчө туруп, артында туруп окуй берет. Жана жогоруда айтып өттүк, жалгыз адам сапта турбаш керек депчи. Бирок бул аялдарга тиешеси жок. Аялдар өзүнчө сапта болот. Бул ушу имамдардын, адамдардын туруусу жөнүндө. Ушул жерге чейин имамга байланыштуу, имамдыкка байланыштуу маселелерди айтып өттү. Андан кийин намазга келүү жөнүндө, адеп жөнүндө бир хадисти эскерди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ва qala idha sami'tum al-iqamata famshu ila as-salah wa alaykum bis-sakinati wal-waqar." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатат: "Эгерде силер такбир каматты уккан болсоңор, мындайча айтканда намаздын башталып атканын уккан болсоңор, famshu ila as-salah, намазга басып баргыла" деди. "Wa alaykum bis-sakinati wal-waqar", силер тынчтануу менен, мындайча айтканда шашылып, чуркабастан тынчтануу менен, оор басырыктуулук менен баргыла. "Вала тусри'у", силер ага шашпагыла, чуркабагыла. Азыр көпчүлүк адам ката кылат бул нерседе. Көпчүлүк адам эмне кылат? Азанды уккандан кийин мешитке карап чуркайт. Же болбосо намаз башталып калганын көргөн болсо алыстан чуркайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул нерседен кайтарган. Чуркабагыла дейт. Шашпастан тынчтануу менен, оор басырыктуулук менен баргыла, шашылбагыла дейт. "Фама адракум фасаллу", намазга жеткен болсоңор, кайсы имамга бир рекет жетиштиңерби, эки рекетке жетиштиңерби, имам менен окугула. "Ва ма фатакум фатимму", жана жетишпей калганыңарды имам салам бергенден кийин толуктап койгула деди. Эмне себептен чуркоодон кайтарып атат, шашылуудан кайтарып атат? Анткени намазда тынчтануу менен окуш керек. Намазга барганда, эгерде чуркап бара турган болсо, ал энтигип калат, тынчтанбайт, ал намазга кирип, намазын окуганда тынчтык менен окубайт, энтигип ушундай эмеде окуйт. Ошол себептен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондон кайтарган дагы намазды тынчтануу менен окууга буйруган. Андан кийин хадисте эскерди: "Ва фит Тирмизи иза ада ахадакум ас-салат ва al-имам ala hal falyasna kama yasna al-imam". Эгерде силердин бирөөңөр намазга жетип келген болсоңор, имамды кайсы абалда жетишкен болсоңор да имамга, мисалы рүкүдө турганда, же болбосо саждада турганда, кайсы абалында жетишкен болсоңор да, ошол абалда кошулуп саждага бара бергиле дейт. Аны күтүп, саждада болгон болсо, саждада турганга, кийинки рекетке чейин турганга чейин күтүп турбагыла дейт. Силер дароо ошо баштай бергиле. Кайсы абалда жетишкен болсоңор, кошулуп туруп эле дароо имамды ээрчип кете бергиле дейт. Саждада болсо саждада, рүкүдө болсо рүкүдө, отурган болсо отуруп. Анын күтүштү башка бир рүкүгө өткүчөйүн күтүүнүн шарт эмес. Бул негизи бул хадис алымдар дайыф хадис дейт, бирок бул мааниси туура. Алымдар ушундай айтат, ушундай кылыш керек. Кайсы абалда жетишкен болсоң дагы ошол абалда кошулуш керек. Жада калса алымдар айтат, эгерде жамаат, биринчи мечиттеги жамаат болот го, мечитте ар бир мечитте убакыты менен намаз окулат. Мындайча айтканда, ошо мечиттин имамы менен окулуучу жамаат, ошол жамаатта салам берүүдөн мурда жетишип калсаң дагы кошулушуң керек. Негизи жамаатка жетишкенде кайсы нерсе менен жамаатка жетишет дегенде, алымдар айтышат, акыркы рекеттин рүкүсүнө жетишип калган болсоң, анда жамаатка жетишесиң. Ал эми акыркы рекетте рүкүгө да жетишпей, ат-тахиятта отурган болсоң, жамаатка жетишти болуп эсептелбейсиң, бирок ошонсо дагы алымдар айтат, ошол намазга киргениң жакшыраак дейт. Башка жаныңда шериктериң болуп, өзүнчө башка жамаат болуп окугандан көрө, ошол имам менен кирип, биринчи имам менен, ошол мечиттин имамы менен кошулуп кирип окуган ошол жакшы деп айтышат. Эми ошол жерге чейин имамдык бөлүмү бүтөт. Кийинки сабакта иншалла үзүрлүү адамдардын намаздар жөнүндө окуйбуз. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алейхи ва сахбихи ажмаин.